кыска аралыктагы ошо кризистен чыгуу боюнча планлаган болду. Бюджет боюнча 3 ресурс. Биринчи жана социалдык төлөмдөр тууралыгар, экинчи чек ара боюнча 17 миллион сом сатабайсыз. Экинчи айыл өкмөттөрүнө 2 миллиард сом грант, бул 67% элдин акчасы. Донорлордун эсебинен ошону сактап калсаңыздар. Үчүнчү бүгүн Памирлик, Мургаптык кыргыздар бизге кат жазып тур. Улуу кыргыздар. Аларга бизден башка эч ким жардам бербейт. 3 миллион, 5 миллион кочкордун жакшы жардам берип койсоңуздар, бүгүн алардын улуу аксакалы кайсы болуп тур кыргыз тили үчүн күрөшөт. Кыргыз эли кыйналып турганда да бир болуп жүргөн эле. Эми эрке сөзүн сиз жаңы Демилге жаңы 3 менен келдиңиз, 12 сунушум бар, ошону колдоп койсоңуз, баары реалдуу план. Биз сизге жибердик 12 мыйзам долбоору. Бул 3 салыкты бириктирели. НДС, киреше салыктын тасир иши. Үчүнчү розница. Бир эле салык, свурчик. Америкада ошондой. Экинчи социалдык салыкты 26%-тен 20-га чөйдү. Иш берген киши 10, иш алган киши 10%. Үчүнчү буну 2 айдан кийин баштасаңыз болот. Электрондук коммерция. Биз могу чөнтөктөгү дискиме карта менен төлөгөндө сизге 0,1% түшүп, 1 жылда бюджеттегенге жок деген 3 миллиард сом берет. Фискализация. Эми Акылбек Семенович айтат 30 миллиард. 30 эмес 6 миллиард берсин. Жардам болот. Төртүнчү, биз сизге сунуш жибердик. Декриминализация экономика. Салыктан уурдагандарды түрмөгө камайт экенбиз да кайра бюджет эсебинен багат экенбиз. Чөнтөк курбайлы. Аны административдик уголовный кодекстен алалы. 10 миллион урдаса 15 миллион төлөсүн. Түрмөгө отурулат дегенде резиденция курап жатат экен. Кайра түрмөдөн чыкканда четелге көчпөйт экен. Ошон үчүн декриминализация экономиканы биринчи бар. Экинчи, мен эки эксперттин айтканда таянайын. Балбак Төлөбаев айтат, Бишкекте 1 миллион квадратный метр бар экен мэрияныгы. Кыргызстандыкы 130 миллион квадратный метр мамлекеттик менчик бар экен. Мейли 100 калсын. 30 миллиондун эле onu сатсаңыз 300 миллион доллар чыкпайт. Мен сизге үчүн нерсени айтайын. Резиденция баратканда гостиница Сыкүл, Борбордогу дүкөн дегенче айттым. Ош базарынын жанында Кыял. Кыялдын жанында 140 камактан акча чогултат мамлекет. Мамлекет дүкөнчү болууга акча чыгат. Үчөөнү сатсаңыз сизге 50 миллион доллар чыгат. Калганын айтпай эле коёюн. Ленин заводун айтпай эле коёюн. Же болбосо биздин аларча ушелеси бар. Коргутуп сактап, аларчаны 50 жылга биз арендага берсек, жок дегенде жылына 50 миллион сом чыгып турат. Азыр мамлекеттен акча берип багасыңар. Күнүс эле ошо АЖ облусу депутаттар министр ошого барат. Аяка гостиница салынсын, развлекательный центрлер салынсын, кафе, ресторан салынсын. Карлоо бардай пайдаланбайлы. Бишкекте 1 миллион 300 миң киши каяка бар эсаларын билбейт. Бишкектен тум чыгып кетти. Аяка жыл бою эсалсак болот. Үчүнчүсү, жана баланча депутат, баланча министр, баланчанын акчасы бар деп мүлкү бар деп атат. Балким кээ бирөө чындыр. Бирок кайра анын баары мамлекетке тартып алып баштасак, бул граждандык катастрофанын башталышы. Бирок кайсы бир чоң мүлкүн каттабаса, легализация имущества, салыгын төлөп коюп башка чыгасың. Аны да ишке жибердик. Салык инспекциясы колдошуп жүрдүк 3 нерсе. Легализация имущества, легализация капиталов и ангустный капиталов. Бүгүн ашыкка чыгасын. Төртүнчүсү, кедейчилик менен күрөшүү. Кеше премьер айтты, 2%га төмөндөттүк деп. Чын ошондой. Бирок 2 айда биз 30%га чыгып кеттик. Эгерде дүйнөлүк статистикада күнүнө чыгымы $1.25 ас болсо, ал жакыр болуп эсептелет да. Биз азыр 3 айда бизде ар бир 3-киши жакыр болуп болушу мүмкүн. Бир эле жол бар. Бизде Кыргыз почтасынын 1000 филиалы бар. Билип койсоңуз, 1000 филиалы. Кыргыз почтасы банкалык операция жүргүзүп атат. Алар ордун сактап калсын дагы, почта банк түшпөйлү. Россиядагыдай. Биздин улуттук банк алтын резервдик фондунан 200 миллион долларды берсин, кайтарып беребиз да кийин. Бөлөк акча жок болуп атпайбы? Ал кандай болуш керек? Ал Бангладештеги Грамин банк сыяктуу 50 миң сомдон 300 миң сомго чейин гана кредит бериш керек. Алар кедейлер биздин бир тууган, биздин шайлоочу. Алар бутка туруш үчүн бир уй менен бир музга эле керек. Ошо акчасы жок. Кредит аламдын дегендер кредит отого байлар алат да. Кредит алам деп жүрүп, Бишкекке келип акчасын барып карыз болот. Айылда банктын филиалы бар да, поштанын филиалы. Ал 1000 филиалда 1000 киши иштейт да. Дүйнөдө ошо кедейчиликти алып чыккан, биринчи дүйнөдө. Новая Селенин авраты Мухаммед Юнус деген мусулманин. Бангладеште жалгыз өзү микрокредитпен 3 миллион адамды алып чыкты.
Биздин президент ошо Бангладешке визит бар экен, ошо кишиден балдарды окутуп жүрбөйлү. Бактыржан, сиздин жакшы опытыңыз бар. Бөлөк биз кедейчиликти жоюунун жолу жок. Муну закон кылып алып келиңиз, Кыргыз почта банкына. Муну жылына чейин бүтүрсөңүз болот. Ошо менен сиз жылына 100 000 кыргызды кедейчиликтен чыгарасыз. 5-чи туризм. Мына акыркы 2 айда кафе, ресторан, дүкөн баары жабылды. Эмне жабылган жок? Кыргызстанда окуган 13 000 студент Пакистанда, Индия бирөө да кеткен жок. Алар ар бирөө $2,5 миң төлөйт окуу жайга. Ал мугалимдердин айлыгы да. Ар бирөө тамак ашты Кыргызстандан алат, $60 гостиницага төлөйт. Бир да студент Кыргызстандан кеткен жок. Индиянын премьер-министри келгенде бир бизнесмен келди, $60 000 студентти Кыргызстандан окутганга даярмын дейт. Ал $300 миллион. Кумтөрдөн жылдан алган пайдабыз $2 миллион экен. Бул 150 кумтар болот бай. Урматтуу Камек сиз Садык Шерекөөбүздү колдодуңуз, рахмат. Эми ушул багытта балким жерди 50 жылга алар жер сатып ала башташат да, 100 гектар жер сатып ала башташат. Мүмкүн жерди отсрочка кылып берели. Канча мугалим, мамлекеттик вуздагылар азыр 7 000 сом айлык алат. Чет элдик студентти окуткан 5 вуз бар, $1000 айлык. Биз Бангладеш, Пакистан, Индия үчүн Индиядан Ошко учуп келиш 1 саат 40 мүнөт. Кыргызстандык балдар Америкага окуп атпай 1,5 саат көчүп жүрөт. Кыргызстан үчүн эң кирешелүү тармак бул образовательный туризм. Да, 2 закон түзгө жөнөттүк. Мурунку саламаттык сактоо министри колдобой койду эле. Телемедицина жөнүндө 2 жыл кармап отуруп алды. Коронавирус көрсөттү го, дүйнөдө телемедицина гана күрөшүп атат экен. Бишкекте отуруп алып, караколдогу алайдагы орчананы дарылсаң. 2 идея. Көлдө 396 пансионат бар. 5-өлү 12 ай иштейт. 391 1,5 ай иштейт. Азыр медицинада жаңы тармак пайда болду. Медициналык туризм деген. Кыргызстандан барып, Турциядан, Израилдан түштүк айын операция кылды. 70 миллион ел Орто Азияда. Даяр имарат. Ошол эле медициналык борборго арендага берсек, 396 пансионаттын жок дегенде 50-сү жыл бою иштейт. Бул жаңы иш орундар, жаңы бизнес, жаңы сегментация. Биз ошолорду энди эстеп бошотолду деп атабыз. Азыр деле эчтеке бербейт алар бизге. Аякта медициналык туризм жок көлдө. 2-чи законду сизге жөнөттүк. Арсланбапты эркин экономикалык зона деп жарыялап. Бул эмне үчүн? Дүйнөлүк туристтик агентстволор бүткүл дүйнөнү иликтептир. Эмне каякта бренд боло алат деп. Монголия Чыңгыз хандын родинасы катары дүйнөгө таңдалды экен. Казакстан уран. Дүйнөлүк уранын 60% Казакстанда алат экен. Кыргызстан тилекке каршы ысыкөл эмес. Кыргызстан дүйнөдөгү жападан жалгыз реликтовый, жапайы жаңгыроо көстөргөн мекен экен. Кимде ким Арсланбаптын территориясында пансионат салса, медициналык мекеме салса, отель салса, кафе салса, эмне эстеп алса. Азыр алар болгондо 2,8 миллион берет экен. Бирок ал жерде 50 000 жаңы жумуш орун пайда болот да. Жаңы бренд, жаңы контент пайда болот да. Андан кийинкиси биз ушун 14-жылы баштадык эле. Кече Алматынын аэропортун ТАФ $425 миллион сатып алды. Аэропорт Казакстанда эле калат. ТАФ Кыргызстанды утуп алган биздин аэропорт. Коррупциянын айынан бербей коюшкан. Эмне кылуу керек? Бишкек менен Оштун аэропортун берүү керек. Коррупция азаят, эл аралык рейстер көбөйөт. Биз дүйнөгө эң чоң реформалар чоң кризистен башталган. Мындай кылбайлыбы? Ош шаарын миллион калк кылбайлыбы? Себеби биз эс учурунда деле 67% эл айылча жашачу, азыр ошондо өскөн жокпуз. Урбанизация болбойн, экономика өспөйт. Эмне үчүн миллион? Анда миллион элге тамак аш керек болот, миллион элге гостиница керек болот, миллион элге заправка керек болот. Ош эртең анысы деле азыр Ошко келген пассажирлер аэропорттон Бишкекке келгенден көп. Кара суунун жарымын өткөзүп берели. Анысы деле Ошто азыр айыл чарбасынан өтөргөнгө жер жок калды. Ошондо эркин Кыргызстандын 2 миллиондук шаары болот. Ош өзүнөн өзү өнүгүп баштайт. Азыр Ошто 2 народный болсо, миллион кылсаңар 10 народный болот. Ошко эл аралык рейстер Бишкекке караганда удобный болот. Ал үчүн Ош шаары жөнүндө мыйзамга кара суу айыл өкмөттөн 3-4 айыл өкмөт ризик болуш керек, мүмкүн өзгөн жакта. Мун үчүн акчанын кереги жок. Анан кийин азыр чоң соттор болуп атат. Элестетип көрүңүздөр, Зимин, Россиядагы эң атактуу миллиардер,
мен Билайынға дейт, Билайынға 800 мегагерцті алыш үшін 96 жылы 5 миллион доллар төлөгөм дейт. Биздин азаматтар 200 мегагерцти 700 сом берип койду. Мегагерц алтындан да прибыль. Кече экөөнү кармады түрмөдө, турагы. Мурун Кыргызстанда лицензия сатуу чоң коррупция болсо, азыр ГЭЦ жыштыкты сатуу чоң коррупция болду. Сиз ошону бир айда тартипке келтириңиз, биз закон кылып алып берели. Ошо абаны сатып, сиз жылына 10 миллиард сом табасыз. Мисалы бар. Темир Сариев премьер кезинде Ошко деп коесуздарбы? Ошону 4 миллиард 600 миллион сомго саткан. 15 мегагерцти, 15 мегагерцти. Кече 200 мегагерцти 700 сомго саттыңар. 10дон бөлүп сатсаңар 20 миллиард сом чыгып атпайбы? Абаны сатып атасыңар. Акчанын кереги жок. Даяр акчаны урдатып атпайсыз, урматтуу туугандар. Биздин мигранттар тентип жүрөт. Ала бизди каргап атат да. Андан кийинки 8-нчи сунушум Кыргызстанда эл аралык рынок алып чыккан бир эле продукция бар. Бул одно село, одна продукция. Алар азыр Европада, Японияда салынат. Жайканын мисалында. Эми ошону биз тикадан, койкадан баарынан сурабайлы. Ар бир кыргыздын айылына бирден продукция сатылсын. Алар эл аралык сертификат менен жайка чыгарган гөлдүн вареньялары Японияда сатылат. Bir айыл 1 миллион долларга сатылса 360 миллион доллар экспорт. Мындайда мен Финляндиянын тарыхын ойлосом, Финляндия 70-жылык сен бизден өнүгүптүр. Финдер кыргызга окшош экен, себеби ар бир 4-чү фин кружокко барат экен. Же сүрөт тартканы, же ырдаганы, же бийлегени. Эми ар бир инстер кыргыздын айылын элестетсеңиз, ар бир айылда саймат тиккен кыз бар. Шырдаш жасаган эне бар. Атта калаган байке бар. Ээр чапкан комуш чыккан байке бар. Ошол чыгармачылыгын кыргыз элинен өндүрүшкө айланпайлы, ошол дивиденд тапкан нерсе. Ишенип коюңуздар, мамлекет ушуга гөлдүн эли менен талаштын элин бирдейли, баткен андан эмбекчи. Гөлдүн азыр 4-5 району бир село бир продукция менен эл аралык рынокко чыкты. 21-жылы мына ошолордун кылымы. Эми ошону сиздер эл аралык финанс институттар менен сүйлөшүп, Баткенде да, Таласта да, Чүйдө да, Нарында да кылган. Нарын эми топостун этин тиги эме кылып чыгарып, паштет кылып чыгарып. Аны байлар жейт да дүйнөдө, эң келекелтеси. Ошонун мисалында ар бир айыл өкмөттөрүнө эме бербейсиз, проект бербейсиз. Чет элдик акча, сиздин бюджеттин акчасы керек. Болгон өкмөт колдош керек. 9-нчусу сиздердин күчүңүздө жетеби бул интеллектуалдык конкуренция. Дүйнөдө азыр кризис деп коюп 3 деңизде акча алып кетип атат да. Бирөөсү зеленый экономика 1 триллион доллар. Биз эгерде тендерни документацияга киргизсек, ошол жашыл экономиканын гана товарын пайдалана алсак, алар бизге акча берет. Бирок ал үчүн акыл, эс, билим, проект керек. ВС плюс айтып атабыз, 20 миллион долларга чыгардык. Пакистан 5 миллиардга жолго чыкты. Пакистан 37% эле билими жок. Биз 99% билимдибиз да. Товар чыгарууда Пакистандан артта калып калдык. Орта Азияда ВСП плюс биздин гана статус бар. Мындай кылбайлы бол. Казакстан Өзбекстанда чыгарган товарды алып келип эле, мейтин Кыргызстан деп сатпайлы, такыр болбой калат. Эгерде бул статустан айрылсак, Европанын рыногуна кире албай калабыз. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, глобальный форум G20 дагы 1 триллион доллар берди. Зеленый экономика 1 триллион, үчүнчүсү один путь Кытайдыкы. Кытай биздин жаныбызда океан. Инд океаны сооданын жолу го. Мына биздин сооданын жолу Кытай. Ошол ВС бир алка, бир жолго келген проект жазган кызын астында группа иштеш керек. Мурат Бегимановду алып алыңыз. Ал патриот инсандар. Бул акыл эстин продукциясы менен гана. Тажик туугандар 700 миллион долларга кетишти. Биз кирбей калдык. Жок дегенде кийинки кирели. Ойлосоңуз жаныңызда 3 триллион доллар агып өтөт. Кайрма жасап кармап калган билбей атабыз да. Либерализация боюнча айттым. Эми сизден чоң саясий эркти талап кылган парламенттин колдоосу жагында өзүңүз чече турган 3 долбоорду айтайын. Кумтөрдөгү алтын үчүн согушту биз отурдук. Алтын үчүн согушту биз ойлошубузда бул алтыны бар адамдар байышат деп. Жок, акылы бар адамдар. Билесиз, дүйнөдө 100% бриллиант Израилде чыкпайт, бирок бриллиантты башкарган фирма Израиль. Алтын деле ошондой экен. Бизге кумтөр эми алтын кен эмес, финансылык институт катары керек.
Азыр баасы өсүп турат, алтындын да, кумтөрдүн да. 6 жылдан түгөнөт. 6 жылдан кийин биздин акция кагазга айланып калат. Айланбаш үчүн эмне кылыш керек? Жанында тоголок деген алтын кем бар. 90 тонна. Biz ошо менен кирсек, биздин акция десек, алтын десек, сентер десек. Кайра IPO коелу, 1 миллиардын саталы. Калганы калсын. 1 миллиард долларды алып келип пайдалансак, жылына 5%. Кумтөр 2 миллион доллар берип атса, IPO 50 миллион доллар берип атпайбы? Буга жаңы иш катышып кереги жок. Буга саясий гана билим керек. Дагы экөө бар, ага эл аралык финансылык консультанттар пайдалансаңар болот. Бирок аны башкарган киши кыргыз чиновник болбош керек да. Эгер биздин чиновник болсо коррупцияга айланат, эртең ар бир депутат тууган туушканыбызды резюмелерди көтөрүп алып приемдой беребиз. Сандык кени бар, азыр турган турушу 7 миллиард доллар. Кыргыз сандык деп ачып, казып баштап кереги жок, офисинде кереги жок. Дүйнөгө IPO коюп туруп 40% сатсаңыз 3 миллиард доллар болот. 1 миллиардын банкка бербейли. Анан болгону башкарган киши дүйнөлүк конкурс аркылуу келиш керек да. Дүйнөлүк сертификат бар, дүйнөлүк менеджер бар. Ошондо гана алыш керек. Мындан да чоң проект бар, ал саясий проект. Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда чарат. Чарат 400 тонна. Бүгүнкү турган турушу 20 миллиард доллар. Сиздер бюджетке 400 миллион доллар коесуңар. Кыргыз алтын эмне кереги бар? Кыргыз алтын бизге алтын алып келген ишканалардын мойнуна минип алып, ада бир бюджеттик организация болду. Кыргыз алтынды чарат алтын кылалы. Чарат алтын кылалы дагы мыкты финансисттерди чакырып туруп дүйнөлүк IPO койсоңуз, жок дегенде анын баасы 20 миллиард. Алтын минтип тура бербейт, эртең арзандашы мүмкүн. Ошол 20 миллиардтын 2 миллиардына сатпайсыз IPO. Муну бир жылда эрки күчтүү киши кылып койсо болот. Бирок бүгүн кылбаган качан кылабыз? Ата-бабабыз 1000 жыл сактап берген алтындын бүгүн эл убайын көрсүн да. Бүгүн кыйналып турганда элге ошол кумтөрдөн пайда албаган бир туугандарыбыз чараттан пайда алсын да. Талуулактан пайда алсын да. Жерүүдөн пайда алсын да. Кыскача сунуштарым ошол. Болгону сиздердин докладда бир гана нерсени биз Евразискенде өттүк эле. Мамлекетке, элге жардам алалы деп өттүк да. Евразис ушул кризис учурунда ООН жардам берип атат, МВФ жардам берип атат, Азиатский банк жардам берип атат, тиги борбору Филиппинде, Вашингтондон жардам берип атат. Бир тууган Евразистерибиз жардам берип албай койду. Ошон үчүн мына Евразис боюнча мыйзамдарды алып келгенде бизге ойлонуп алып келсеңиздер, Кыргызга ким бир тууган экени кыйынчылыкта билинет. Бизге ошол МВФ жардам берди, Вашингтондо туруп. Филиппинде туруп Азиатский банк жардам берди. Суун аркылуу ким жардам берди? Биз эл аралык чогулуштарда бүт саясий позициясын колдоп жүргөн өлкөлөр бизге газды 5 эсе кымбат сатып атпайбы? Тажикстан 100ден алат, биз 200ден алабыз. Анан ушундай учурда алардын пайдасы тийбесе, же сунуш менен кайрылбасаңыздар, билбейм. Евразис боюнча да ойлонушубуз керек окшойт да. Быйыл 5 жыл болду, бирок азыр жана таможнядан выпадение, Евразистен выпадение болуп атат. Евразистин банкынан да пайдасы жок, фондусунан да пайдасы жок. Анан кыргыздын товарлары Россияга өтүп баратса, биринчи тоскон ким? Евразистин өлкөлөрү. Кытайга кирген эч ким тоспойт. Ошон үчүн Евразиске байланыштуу биздин позициябыз күчтүүрөөк болуш керек деп ойлойм да. Бул айтканымдын баарын закондорду сизге жибердим, мунун баарын да жазып жиберем. Ошого өңгүрүп койсоңуздар, эгерде макул десеңиз, ошол эксперттер менен чогулуп талкуулаганга даярмын. Акыркы мыйзамыбыз саморегулирующий органдар боюнча. Ал мыйзамды да сизге жөнөтөм. Биз бизнес ассоциацияларга ишенип, дагы бир эме жибердик, мыйзам долбоорун. Мындан кийин салык инспекциясы менен ишкер соттошсо, 91% азыр салык инспекциясы пайдасын түшөт экен да. Мен азыр салык инспекциясынын директору болсом, инспекторлор жөнөтпөй эле Верховный сот менен биргелешип налык салык жок деп. Биз ошондой азыр. Ал эмне болуш керек? Третейский суд чечиш керек. Дүйнөдө салыктын маселесин Третейский суд чечет. Биз досудебный спорду ошого өткөзүп бере атабыз. Казакстан инвестиция алып келиш үчүн конституцияга өзгөртүү киргизип, ВДНХнын территориясы бул Казакстандын территориясы эмес. Бул Лондонский арбитражный соттун территориясы деп мыйзам киргизип, бирок Англияга ал территорияны эчтен ташып кетпейт да. Анан Лондонский инвестициялык соттоп келди. Азыр инвестор биринчи Казакстан келет. Себеби аякта гарантированный справедливый суд бар. Бизге инвестор
тилекке каршы билесиздер, ат башыдагы окуядан кийин келиши мүмкүн эмес. Бирок өзгөртүү киргиздик дагы стратегический инвестор деген. Себеби ат башыга келген инвестор стратегиялык инвестор. Айлык көтүнө салып берип койдук. Айлык көтүнүн милициясы, войскасы жок да. 382 миллион долларга келген инвесторду 60-га жакын киши кылып чыкты, ал да биздин граждандар. Бирок артында бөлөк өлкөнүн кишилери турган көрүнүп турат да. Биздин өлкө өзүнүн кызыкчылыгын коргой албай калды да. Ошол жол менен товар өтүп баштаганда бөлөк өлкөдөн өтө турган товарлар бизге болмок да. Жаңы логистика пайда болмок да. Бир өкмөттүн мүчөсү алып коргой алган жоксуңар, сен коркосуңар элдерден. Биз ошону мыйзам менен мындан кийин стратегиялык инвестордун кызыкчылыгын өкмөт колдош керек. Айлык көтү кантип колдойт? Ошондой эле түшүнүк киргизди. Бул 12-нчи мыйзам. Ушул мыйзамдарды колдоп берсеңиздер, мен ишенем. 1-сентябрдан баштап жок дегенде биздин бюджетке 15-20 миллиард сом кыйып берди. 40-ка жакын депутат кол коюп берди. Премьер-министрдин колуна кечесизди тапшыр деп бердим. Президенттик администрацияда бердим. Бирөөндө да саясат жок. Болгону кедей өлкөнүн байлыгы бул акыл менен билим. Бизде жылына экономиканы 7% өстүрө турган 2 гана проект бар. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Темир жол жакын 3 жылда салынбайт, могу кризистен 5 жылда салынбайт. Экинчи реформа. Реформа кыла турган мыйзамдар ушулар. Ошон үчүн мен баарыңыздар мындай кыйын учурда биригели сын айтсак, биз силерди жакшы болсун деп айтып атабыз. Силерди мактабыз келсе, анда комуз берип эле кабинетиңерден төк макындарды жиберип ырдап берсин. Ошо силерге керекпи? Могу сунуштар силерге керек. Ошол сунуштарды туура алып колдоп берсеңиздер, мен ойлоп атам, таркаганга чейин 12 мыйзамды жок дегенде 8-өн кабыл алып берсек, 4-5-өндө спорлор бар. 1-сентябрдан баштап бизде инвестицияга, бизнеске болгон мамиле такыр эле өзгөрөт. Биз биринчи ниетибизди Кыргызстандагы болгон инвестициялык аба ырайын оңдошубуз керек.